Саламатсыңар балдар. Кана ойлонобуз. Бүгүн силер менен сагызган сактаган алтындар деген темада ой бөлүшмөкчүмүн. Анда бүгүн сагызган сактаган алтындар. Элибизде сагызган шакылыктаса, алар топтолушуп калса, бир жакшылык окуя, бир жаңылык болот деп ишенген. Улуу адамдар алардын ууру болорун, өзгөчө жалтырак буюмдарды, алтын, күмүштөрдү жактырып, уяларына ташып кетерин айтышат. Жакында эле ошол айтылгандарды далилдеген бир окуя болуп өттү. Бизге тапшырылган курулуш жумуштарын бүткөндөн кийин үйүбүзгө кетмей болдук. Машина кечиккендиктен тоодон жөө түшүп келе жаттык. Чоң жолго эптеп жетип, андан ары жол тосуп кетмей болдук. Биз түшүп келе жаткан Капчыгайдын туш тарабы бадалдуу, чыдырман, токой экен. Жол издеп ошол бадалдарды аралап келе бердик. Баягыдай бизди айланып шакылыктаган учуп жүргөн эки сагызган капысынан эле бизге кол салчудай болуп, тик качырып бастырбай койду. Булардын анча шакылыктагандары, жолубузду тоскондору бизди шекшинтти. Коргонуп да жаттык алардан. Балапандары барбы деп уясын издей баштадык. Анан капысынан жаныбыздан эле көлөмү кичине, казандай бир аз чоңураак уяга көзүбүз түштү. Баягысында эле баламды алдым да бадалды кыйып, көп чатырай кыйнап, төбөмө кармап алып уяга жеттим. Жолдошум болсо алсыраактан барып алдагы отуруп калды. Анан уянын үстү жагындагы эки жумурткасын жерге алып койдум. Анан аны тереңдете аңтара баштап карай баштадым. Түп жагын аңтарсам, колума бармактай болгон кол саат урунду. Аны алып уяны калыбына келтирип, сагызгандын жумурткаларын ордуна салдым. Сааттын салдым. Аны уядан алып, сааттын кулагын бурасам, чыкылдап жүрө баштады. Жол болгондо мол болот деп айтылат эмеспи? Ал жерден төмөнүрөөк түшкөнүбүздө экинчи уяга жолуктук. Аны да мен кылдаттык менен карап чыктым. Мурдагыдай эле жалтырак майда буюмдар менен бирге бир шакек таптым. Экинчи уядагы олжобузду карасак, шакектин ичкери бетинде 583 деген жазуу бар экен. Демек, бул эң таза алтын экен да. Таза алтындан жасалган шакек экен да. Үйгө келгенде мен саатты кызыма, досум шакекти аялына тагып, алардан чоң ыраазычылык уктум. Азыркы күнгө чейин тагынып жүрүшөт. Бала кезимде сагызган менен үкүнүн уясын өзүнчө эле кенч болот деп карыялардын кебин көп эле уккам. Бирок анча маани бербеген экенмин. Ошентип, сагызган сактаган алтын буюмдарды өз көзүм менен көрүп, өз колум менен алып, карыялардын сөздөрүнө кадетсиз экенин аябай ынандым. Көрдүңөр балдар? Кунт коюп укканыңарга рахмат, азаматсыңар. Анда кийинки сабакта көрүшкөнчө.